Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү департаменти тарабынан улуттук сейтек балдар борборунда Кыргыз Республикасынын президентинин 2021-2026 жылдарга инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө концепциясын ишке ашыруу максатында борборубузда мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын арасында Манастын урпактары аттуу кароо сынагы уюштурулган. Манастын урпактары сынагына райондук мелдештерде алдыңкы орундарды ээлеген Бишкектеги 10 бала бакчадан 300 бала катышты. Сынакты баалоо шартына ылайык катышуучулардын саны 3 жаштан 7 жашка чейинки 15 баладан ашпоо керек. Негизги максат балдар арасында кыргыз элинин мурастарын жана Манас эпосу тууралуу маалыматтарды жайылтуу. Жалпы балакчылардын ичинен мына күчтүүлөр биринчи, экинчи орун алып кеткендер райондук турдан жеңүүчүлөр бияка келди да. Мынакей аягында дагы тимде суранып атышып, калысты туура эмес эмес койду, мен чыкмакмын деп бизге кайта апелляция беришип, биз кошо барып көрүп, анан кийин дагы кошулуп калды да бирөө. Болуп турайм деп туран кийин чыгарды. Болбосо 9 чыгып аткан. Мына 10-чу болуп жеребьевка жиберебиз, сөз жок жеребьевка катышат. Бир ай эрте даярданышат, жобонун баарын жөнөтөбүз. Улуттук сейтек борборунда Манастын урпактары фестивалынын жыл сайын өткөрүү салтка айланып, быйыл 15-нчи жолу өтүүдө. Бул долбоорду педагогика илимдеринин доктору, профессор Таалайбек Уметов жазган. Кичинекей бөбөктөр сахнада кадимки эле артисттей ар бири өздөрүнө бөлүнгөн ролдорду жогорку чеберчилик менен аткарып жатышты. Өткөн жылы Мурас деп аталып, жалаң кыргыз элинин ыр бийлери, оюндары коюлса, быйыл Манас эпосуна арналып, Манастын ар кайсы окуясынан үзүндүлөр, жомоктор көшөгөлөштүрүлүп, Манас айтылды. Bay Jakıp bağlam suyuncu, bugün senin bağıma atıştan tuğlan şer geldi, on koluna karakan kalmay düştü Manas, kölgünün gözü bölündü, atacağından bağlanın, kara kök çalı göründü, eleşen tastı bel bulut, kadı балдарыбыз, катышуучуларыбыз ушундай өнөрлөрүн көрсөтүштү, када салттарын, үрп-адаттарыбызды, ошон үчүн биз баарыбыз өзүбүздүн эпос манасыбызды билели, жаттайлы, анан келечек муундарыбызга өткөрөлү. Бул жерде эми патриоттук кан сезим албетте. Мен кыргызмын, мен жигитмин, мен ушундай атуу, ушу Кыргыздын келечеги биздин балдар, муундар. Мынакей азыркы күндө биздин мурас балдарыбыз. Мына атабыздын мынакей арбактар колдосун деп атабыздын Манасты айтып атышат. Бишкек шаары бүгүнкү күндө кыргызча сүйлөмөктүр. Манас айтып атышат. Орус балдарыбыз Манас айтып атат. Орус кыздарыбыз бар ушундай. Мынакей азыр Манас айтуудан дагы 1-чи, 2-чи, 3-чү орунда алып кетишти байгени Бишкек шаары. Фестивалга келишкен ар бир бала бакчада мыкты даярдык көрүлгөнү, балдардын бой өлчөмүнө ылайык көз жоосун алган кооз, жарашыктуу улуттук кийимдеринен эле байкалып турду. Бала бакчанын балдары сахнада өздөрүнүн кадириси акылгөй, тайманбас каармандардын бири катары сезип, жоопкерчилик менен койгон оюндары эң калыс күйрмандары болгон ата-энелеринин кул чабуулары менен кубатталды. Сынакта алдыңкы орунду алууга дыкат даярдыктары менен келген кичинекей артисттердин чыгармачылыгын баалоо үчүн педагогика илимдеринин доктору, профессор Таалайбек Уметов, Улуттук Манас театрынын директорунун 1-чи орун басары Нурбек Талантбеков, Билим берүү министрлигинин мамлекеттик тилди өнүктүрүү секторунун башчысы Гүлнара Ибраимова өңдүү улуттук баалуулуктарыбызга кызмат кылган инсандар калыстар тобун түздү.
Мына балдар жомокту кандай образга кириш керек, кандай эле театрга катышкандай болуп артист болуп качты. Мына ошону биз чогуу бул 2-3 долбоор менен иштейбиз. Жана Манастагы бар. Ар бир Манас күнүндө бизде сөз жок. Манас ар бир эмеде бири-биринин сонун өтөт да, жакшы аткарышат балдарыбыз. Анан эң биринчи кызыктуу бул ушу долбоорду алып чыгаарда мен ушундай ойлогомда бул кандайча болот, балдарыбыз тим эле кичинекей да, бул назик жожо балдарыбыз сахнадан кетип калабы, атасын көрүп ыйлап кетип калабы десек жок, ыйлашкан жок, кайта сонун образга кирип абдан жакшы таланттуу аткарды да. Андан бул жерде мынакей член комиссияда отурат биздин улуттук борбордун Сабира Мусиловна, а киши кандай киши. Ой, бул таланттарды биз канча тарбиялайбыз, а силердики бир айдын ичинде эле тарбиялап коюп эле ушундай чыгып атышат, күчтүү чыгып атат деген ушундай болду да. Мындай саамалыктар педагогдордун айтуусунда балдардын бакча жашынан тартып улуттук үрп-адаттарыбыз, каада салттарыбыз менен жакындан таанышып, алардын маанисин терең түшүнүүгө түрткү болуп, эне тилибиздин өнүгүшүнө да салымы чоң болот. Жанакы биздин Кыргыз Республиканын президентинин инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбия жөнүндө жарлыгын аткаруу максатында ушундай жакшынакай кароо сынак Манастын урпактары фестивалин өткөрүп жатабыз. Мына бүгүн бизде 10 бала бакча катышты, балдарыбыз өздөрүнүн өнөрүн көрсөтүштү. Биздин балдарыбыз абдан таланттуу экен. Мындай жакшынакай кичинекей манасчыларыбыз өзүнүн өнөрүн талантты өнөрүн көрсөтүштү. Биздин улуттук оюндарды биз оюн аркылуу балдарды тарбиялайбыз. Именно бала бакчада оюн аркылуу кетет. Тарбия, таалим, каада салт, жанагындай патриоттук ан сезим оюн аркылуу кетет. Мына ар бир бала бакчада гимнден баштайт. Гимди жана байкап атам, ат-энелер ырдабай турушат, балдар ырдап атышат. Ар бир бала бакча сынакка коюлган талаптардын баарын алдын ала берилген жободу эмне болсо толук аткарууга даярданышкан. Бакча балдарынын Манасты жаттагандары, сүйлөгөндөрү, койгон жомокторунун мазмунуна жараша жасалгаланган сахна, каармандардын курал-жарак буюмдары, кийим-кечелери бакчанын кызматкерлери менен ата-энелердин уйку көрбөгөн эмгеги экенин айтпасак да түшүнүктүү. Мектепке чейинки балдарды дайындаган өтө татаал. Анын үстүндө азыр балдар көбүнчө жанагы уюлдук телефондор менен мультфильм көрөт, орусча көрөт, кыргызчага тилдери жакшы келбей. Манас сабагын Манас боюнча дайындаган абдан оор болду. Иштедик балдардын. Манас айттырганга биз Манас сабагын өзүнчө манасчы келип өтөт. Биз Манас сабагы деп ошол жигитти мен дайындап, акысын төлөп берип дайындайм. Балдардын баары Манас билет. Микрофонун да таптык. Колдон келишинче ошол жактарын абдан көңүл бөлдүм да. Балдар чыкканга жараша, балдарды ушундай дайындаган мээнетибизге жараша кайтсын мээнетибиз деп, балдарды дагы коштогон музыкасындагы, оюндарындагы, айткан манасындагы, койгон жомогундагы баары абдан жакшы деңгээлде дайындаганга аракет кылып бүгүн көрсөттүк. Кыргыз элин дүйнөгө тааныткан бул Манас эпосу. Ошон үчүн биз мындай фестивалга катышканыбызга аябай кубанычтабыз. Бирок катышуу оңой болгон жок. Аябай көп түйшүктөрдү өткөрдүк.
Булар мектепке чейинки балдар, мектепке чейинки курактагы балдар. Ата энелер балдардын кийим кечесине көмөк көрсөтүштү. Ата энелер балдардын тартибине жардам берип турушту. Номер 142 бакчада манас сабагынын мугалимине ата-энелердин макулдугу менен акы төлөнүп, балдар манас айтканды үйрөнүшкөн. Ошол үчүн да бала бакчанын балдары шаарда өткөрүлгөн ар кандай иш-чараларга активдүү катышат. Анан жана биринчи манас айтып баштабадыбы балабыз. Ал өзү президентибиздин астында дагы, телевиденияда дагы, кайсы жерде бир майрам уюшулса ошол жактарга дагы барып айтып жүрөт. Анан калган коллективно, бүт коллектив менен айтып үйрөндүк, ошону аткарып бердик. Бакчада кичинекей манасчы Кутман Мамытов 3 жашынан манас айтууга кызыгат. Анын манас айтууга болгон кызыгуусун байкаган ата-энеси Кутмандын манасчылык өнөрдү терең өздөштүрүшүнө шарт жараткан. Телевизордон, көчөдө манас айткандарды көрсө кызыгып баштады. Анан азыркы устаты Калыбек уулу Нурбек агайыбызга парктан манас айтып аткандан жолугуп калдык. Жолугуп калып балам жанына барып кызыгып, карап өзү жүгүрүп барып эле оосун кыбыратып манас айтып баштады да. Анан мен карап туруп, мунун манаска жөндөмү бар экен, ичинде мунун манас атанын духу бар экен деп агайга суранып, сиз каякта сабак бересиз, биздин балабызга устат болуңуз деп кружок алып барып баштадык. Балам өзү негизи атабыз орусча сүйлөйт, анан үйдөн көп орусча сүйлөп баштады да. Мени ошоки ойлондурду, эмнеге кыргыз болуп биз орусча сүйлөйбүз депчи. Анан манас кружок алып баргандан бери кыргызчаны так сүйлөп эметип калды. Үйдө дагы бул эмес, мындан кичүү дагы карындаш иниси бар, алар дагы манас үйрөнүп, азыр манас айтышат алар дагы. Эми чоң сахналарга чыкпаса дагы алар үйдөн манас айтышат да. Бүгүнкү оюн сага жакты? Ооба. Кантип даярдандыңар? Садикте болчум, анан айткан, ким кыргызча билет десе, анан мен айттым, анан мени манаска алып баштады садиктен. Сен досторуң да манас айтабы? Жок. Үйрөтөсүңбү манас айтканды? Ооба. Президенттин алдында манас айтат, ар кандай иш-чараларга барат. Манасты билишет, манас сабагы өтүп турат бизде. Манасчыбыз бар, Нурбек агайыбыз, ал келип манас үйрөтүп, балдар манас жөнүндө көбүрөөк маалымат алышып, көбүрөөк билишет да. Ошон үчүн бизге өтө эле кыйынчылык болгон жок. Деги эле кыргыз элинин тарых таржымалы кандай болгонун балдарга бакча жашынан тартып үйрөтүп тарбиялаган бакча кызматкерлерине ата-энелердин ыраазычылыктары арман. Кандай өзүн алып барып жүрүш керек, ошонун баардыгын буюрса үйрөтүп атышат. Биз ыраазыбыз, бала бакчанын жааматына да ыраазыбыз. Ушундай ата-энелерге ата-энелер жардам берип атышат. Биз өзүбүз катыша албасак да, ушу мугалимдер өзүлөрү катыштырып балдарыбызды, кыздарыбызды алып келип аткандарына биз аябай ыраазыбыз. Ушу бала бакчага чоң рахмат. Көп болуп турсун мындай конкурстар. Эң негизгиси воспитательница, тарбиячыларына аябай рахмат да. Тарбиячыларына, мугалимдерине, кыргыз тили мугалими, манастаны танытуу сабагындагы мугалими, бийдеги мугалими, ошонун баарына аябай ыраазычылык. Ушундай өздөрүнүн чыдамдуулуктарын көрсөтүштү да. Мен өзүм негизи университетте иштейм да. Университеттеги балдар менен салыштырганда бул кичинекей балдарды тарбиялаш аябай оор да. Ошондуктан мен аларга салыштырмалуу карап келгенде эжелердин алдында аябай ыраазычылыгымды билдирип таазим кылам да. Атың ким? Арыке Жанышевар. Кайсы бакчадан? Мен 49-чу бакчадан келдим. Сага жакты бүгүнкү оюн? Ооба. Мен деген бүгүн сонунга чыктым, сонун манастарды айттым. Бардык балдар жакшы деңгээлде өзүлөрүн көрсөтө алышты. Ушулардын жетишкендиктери, ушулардын ушул манас айтуу боюнча конкурска даярдаган 49-чу бала бакчанын жалпы жамаатына, эмгек жамаатына, эжекелерине чоң ыраазычылык ата-энелердин атынан билдирем. Балдарыбызды ушундай деңгээлге үйрөтүп, аларды тарбиялап, кыргыз тилде өнүктүрүү боюнча салымдарын кошуп келгендерине аябай ыраазыбыз. Биз дагы да мындай фестивалдарга катышууга биз даярбыз. Ар дайым кыргыз тилде өнүктүрүүгө биз өз салымыбызды кошуп келебиз. Бүгүн аябай жакшы деңгээлде өтүүдө. Балдардын баары жакшы даярданышкан, ата-энелер бардык жагынан көмөк көрсөткөнгө аракет кылдык. Биз ушу манаска катышканыбызга аябай сүйүнүп, себеби ушул жерде биз кыргыз элинин каада салттарын үйрөндүк, ошол жерде оюндарын үйрөндүк,
урп адаттарын үйрөндүк, аябай кызыгуу менен окудук да. Биз кышында баштаганбыз, азыркыга чейин даярдандык. Эжекелер менен аябай тыгыз байланышта болдук, себеби биздин группабыз бар. Ошол группага эжекелер буларды кандай окутуп атат, ошол жакта эмнелерди үйрөнүп жатышат. Мен эң чоң ыраазычылык айтам ушул жерден биздин директорубузга, Алмагүл Садыковнага жана таза эжебизге, ушул жерде баардык катышкан, бизге колдоо көрсөткөн ушу сайдиктин баардык уюштуруу жамаатына ыраазычылык айтабыз. Себеби булардын даярдануусун көрүп, бул жакта биз аябай толкундук да, себеби даярдануусу өтө күчтүү болду десек болот. Бир туруп эле консерваторияга кетишет, бир туруп кайра бул жака репетицияга келишет. Сынактын жыйынтыгында 3-чү орунга номер 92, номер 185 бала бакчасы, 2-чи орунга номер 43, номер 12 бала бакчасы, 1-чи орунга номер 4 жана номер 28 бала бакчасы ээ болушту. Ал эми баш байгени шаардагы номер 142 бала бакчасы утуп алды. Сынактын активдүү катышуучуларына кызыктыруучу сыйлыктар, китептер жана таттуулар берилди. Балдар үчүн билимин, тажрыйбасын арнап эмгектенип жаткан ардактуу педагогдордун айткандары келип, балдарыбыз тилектери орундалсын. Бар болгула, үйдүн куту, өлкөнүн келечек ээлери.